Москва, Қазақстан границаға чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard. Өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Энимдин баласы Жеңишбек Токторбаев Жалалабадтагы кырсык боюнча билдирүү жасады. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев Жалалабадта наристенин өлүмүн алган кырсык боюнча билдирүү жасады. Анда мэр кырсык болгон учурда рулда анын уулу эмес, энисинин уулу болгонун белгиледи. Урматтуу мекенештер, бүгүн социалдык тармактарда байма-бай тарап менин атыма жабылган Каргашалы унаа кырсыгы боюнча расмий жооп берип коюуну чечтим. 15 март түнкү 21:00 чамасында Жалалабад шаарынын Азимов көчөсүндө жол транспорт кырсыгынан 2 жаш баланы сүзүп кетип, окуя болгон жерде бири жан берген. BMW үлгүсүндөгү B5500 BE номерлуу унаанын айдоочусу менин балам Баястан Токторбаев болгон эмес жана унаа Нурислам аттуу баланын атына катталган. Бирок кырсыкка кабылган бала менин бир тууган энимдин баласы 2000-жылы туулган жаран болуп чыкты. Учурда тиешелүү органдар тарабынан кармалып 15 майга чейин 2 айга убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Бул боюнча атайын органдар тарабынан коомчулукка ошондой эле расмий маалыматтар берилген. Ошондой эле мыйзам баарыбызга бирдей жана жооп берүүгө түздөн-түз милдеттүүбүз. Кырсык каш кабактын ортосунда дейт. Наристенин жаткан жери жайлуу, топурагы тургу болсун. Ата-энесине жана жакындарына сабыр тилейм. Экинчиси батыраак сакайып катарыбызга кошулсун. Жакшылыктарда көрүшөлү деп жазды Ош шаарынын мэри. Беле кетсек, кырсык 15 март күнү кечинде болгон. Анда BMW унаасынын айдоочусу жол жээкке чыгып кетип, ал жерден 2 жаштагы бала менен 4 жаштагы кызды сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен 4 жаштагы кыз каза болуп, бала оор абалда ооруканага түшкөн. Бул кырсыктан кийин эле көпчүлүк интернет колдонуучулар рулда Ош шаарынын мэринин уулу болгонун жазышкан. Булак суперкежи. Кереги жок, алдыргыла. Оштогу жол бою мыйзамсыз курулуштарга толгон Касымбеков көчөсү тазаланууда. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин кезектеги рейти Касымбеков көчөсүндө болду. Бул туурасында медиадан кабарлады. Маалымдалгандай, шаар башчысы буга чейин Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Маларынын аткарылышын текшерип жүрөт. Анда Токторбаев кызыл сызыктагы курулуштардын бирин калтырбай, бузуу тапшырмасын кайталады. Аталган көчөдө жеңил курулуштарга тамактануучу жайлар ачылып, темир тезек сатуулучу базарга айланып бара жаткан. Учурда бизнес ээлерине бузуп кетүү боюнча эскертмелер берилген. Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти менен телефон аркылуу сүйлөштү. Эмне кеп? Бүгүн 18 мартта президент Садыр Жапаров Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул туурасында өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Маалымдалгандай, мамлекет башчылары регионалдык кызматташуу маселелерин, ошондой эле Ходжан шаарында боло турган Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан мамлекет башчыларынын эл аралык Нооруз майрамын майрамдоонун алкагында боло турган 3 тараптуу саммитти талкуулашты. Шавкат Мирзиёев Садыр Жапаровду Кыргыз-Тажик мамлекеттик чыгарасын делимитациялоонун ийгиликтүү аякташы менен куттуктап, бул региондогу туруктуулукту жана кызматташтыкты бекемдөө жолундагы маанилүү кадам экенин айтты. Лидерлер буга чейин жетишилген келишимдерди тез арада ишке ашырууга кызыктар экенин билдирип, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы өнөктөштүктүн стратегиялык мүнөзүн баса белгилешкендиги маалыматта кошумчаланган.
Кызылкаяда 32 жаштагы өзбекстандык аял кармалды. Кызылкая шаарында уруулукка шектелип 32 жаштагы өзбекстандык аял киши кармалды. Бул тууралуу бүгүн 18 мартта Баткен облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык ал 1 март күнү шаардагы Таш-Темир ажы базарынын ичиндеги кийим сатуучу дүкөндө соода кылган жарандын сумкасы менен акчасын урдаган. Буга улай эле 15 мартта ошол эле базардагы дүкөндөрдүн биринде турган белгисиз сумканын ичиндеги капчыкты, банктык картаны жана паспортту уурдаган. Эки факты боюнча уурулук менен кылмыш иши козголгон. Текшерүү иштеринин жыйынтыгында жалпы материалдык чыгым 21 000 сомду түзгөн. Шектүү базар ичине коюлган видео байкоолордун жардамы менен колго түшкөн. УКМК өзүн Камчыбек Ташиев атаган Бишкек шаардык кеңешинин депутатын кармады. Алдамчылык фактысы боюнча Бишкек шаардык кеңешинин депутаты кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Жүргүзүлгөн иштердин жүрүшүндө Бишкек шаардык кеңешинин депутаты тарабынан алдамчылык фактысы аныкталган. Тагыраак ал 2024 жылдын октябрь айында шайлоо кампаниясын каржылоо максатында WhatsApp мессенджери аркылуу өзүн УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катары көрсөтүп, алдамчылык жол менен партиянын мүчөсүнүн $30 000 өлчөмүндөгү акча каражаттарын ээлеп алганы аныкталган. Бул факты негизинен УКМК алдамчылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, анын алкагында Бишкек шаардык кеңештин депутаты кармалып, ага тиешелүү айып тагылып, камакка алынган. Учурда тергөө иштери уланууда. Трамп Иранды катаал жазалоо болорун айтып коркутту. АКШнын президенти Дональд Трамп мындан ары хуситтердин жасаган кол салуулары жана жооп соккулар үчүн Иран жооп берерин билдирди. Йеменде жайгашкан жаман каракчылар жана бейбаштар тарабынан жасалган жүздөгөн кол салуулар Ирандан келип чыккан. Биз бул чабуулдарга эбегейсиз күч менен жооп беребиз жана биздин жообубуз чектелүү болот деген кепилдик жок деп жазган ал социалдык тармагына. Трамп Иранды Йемендин түндүк бөлүгүн көзөмөлдөгөн хуситтер курал жарак менен камсыздап жатат деп айыптап, козголоңчу кыймыл тарабынан атылган ар бир ок Тегеран тарабынан атылган ок катары кабыл алынары белгиленген. АКШ лидери Иранга мунун кесепеттери оор болот деп эскертүү жасады. Белгилей кетсек, 15 мартта АКШнын куралдуу күчтөрү президент Дональд Трамптын буйругу менен Йемендеги хуситтер көзөмөлдөгөн аймактарга массалык сокку ура баштаган. Анда операция америкалык кемелерди коргоого жана Кызыл деңизде навигация эркиндигин калыбына келтирүүгө багытталганы айтылган. Акыркы маалыматтар боюнча Вашингтондун соккусунан улам 53 жайкын тургун набыт болуп, кеминде 98 киши жаракат алды. Буга жооп кылган хуситтер ракеталарды жана учкучсуз учактарды колдонуп, Кызыл деңиздеги америка учак конуучу кемеге чабуул жасаган. Украинанын бир шаарында эркек киши аскер комиссарына граната аргытты. Украинанын Запорожье шаарында бир адам аскердик кызмат өтөөгө милдеттүүлөрдүн документтерин текшерип жаткан аскер комиссариаты менен полиция кызматкерлерине карай граната аргыткан. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка караганда окуя 13 мартта болгон. Анда эркек киши тапанча менен асманга ок чыгарып, тартип сакчыларына зыянсыздандырылган граната аргытып, андан соң качып кеткен. Укук коргоо кызматкерлери тез арада кылмышкерди өздүгүн аныкташкан. Ал 44 жаштагы шаар тургуну болуп чыккан. Учурда ал камакка алынып, бейбаштык аракеттерге жана мыйзамсыз курал жарак сактоого шектелип жатканы айтылууда. ЖМК АКШ Крымды Россиянын аймагы катары таанышы мүмкүн. АКШ Украина жаңжалын жөнгө салуунун бир бөлүгү катары Крымды Россиянын аймагы деп таануу мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Бул тууралуу Семафор басылмасы маалымат булактарына таянып жазды. ЖМКнын маалыматына караганда АКШда буну Крымды Россиянын бир бөлүгү катары таанууга чакыра турган кырдаал талкууланып жатат. Ошол эле учурда макалада азырынча конкреттүү чечимдер кабыл алына электиги жана жогорудагы вариант чыр чатакты токтотуунун мүмкүн болгон кадамдардын бири экени айтылат. Ак үй бул маселе боюнча комментарий берүүдөн баш тартып койгон. Булак Спутник KG.